Ассаламу алейкум. Жумалар кабыл болгон болсун туугандар. Азыр баарыбыздын эле маселебиз, көйгөйүбүз кымбатчылык боюнча көп сөз болуп кетти. Ошого байланыштуу сүйлөп коелу. Биз алхамдулилла ыймандуу адамдарбыз. Аллага ыйман келтирген, ахиреттен үмүт кылган, баардык нерсе Алладан деп билген. Бир алымга, Алланы жакшы тааныган адамга бирөө келип арызданып калыптыр. Кымбатчылык болуп атат, айлык көбөйбөйт атат, ардеке кымбаттап кетти, сабыз кымбаттады, бензин кымбаттады деген сыяктуу. Аны ошондо айтыптыр. Ла убали лаванна хаббата шаирин би динар. Мен көңүл бурбайм. Эгерде бир дана арпа алтынга барабар болуп калса деле мен көңүл бурбаймын дейт. Алтын эрежени айтты. Алайя ана абудаллаха кама амарани ва алейха ярзукани кама ваадани. Менин мойнумдагы милдет Алла кандай буйруган болсо, ошондой аткарып бул менин милдетим. Кандай убада берген болсо, жардам берип бул Аллах тааланын милдети дейт да. Демек мусулман ушуна ишенимде жашайт. Кайсыл учурда эмне бизден талап кылынат динде, биз ошону аткара берели. Жардам берүү, рызкыны жеткирүү, жашоону жеңилдетүү бул Аллахымдын милдети. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.